Biz азыр Насирдин Нисанов аймагынын жаңы базар айылында турабыз. Дал ушул жерде 2024-жылы 10 миллион сом акчага муниципалдык цех ачылган. Бул муниципалдык цехте учурда жергиликтүү 20дай аял жумуш менен камсыз болгон. Муниципалдык цехтин жетекчисинин айтымында учурда Казакстан, Орусияда туруктуу кардарлар табылып, дал ушундай упаковка менен продукциялар сатыкка чыгарылууда. Бул цех айыл өкмөттүн демилгеси менен 4,5 сотук жерге курулган, 35ге жакын кыз келинди жумуш менен камсыздай алган ишкана 10 миллион 470 миң сомго тургузулган. Анын 3 миллион арыз уюмунан 3 миллион 100 миңге жергиликтүү бюджеттен, калганы демөөрчүлөрдөн каржыланган. Учурда айылдын айымдары туруктуу иш менен камсыз болуп, кесип үйрөнгүсү келгендер үчүн практикалуу окуу курстары уюштурулган. Айымдар 10 күн сайын эмгегине жараша маян алышат, алар чет өлкөгө барбай балдарынын жанында киреше табып жатышкандыгын белгилешет. Burada hiç машинага отуруп көргөн эмесмин. Ушул жерге цех ачылып калып, бизге аябай жакшы болду. Айыл жергесине айрыкча Россияга иштеп жүргөндөн көрө балдарыбыз жаныбызда жакшы иштер, аптасына 10 миңге чейин алышат жакшы иштегендер. Эң кызык, эң эле неме жери, жакшы жери ушу айылыбызда болгону эң жакшы болду бизге. Кудайга шүгүр, кыйда үйрөнүп, жакшы тийип калдык. Ачылгандан бери иштейм. Биринчи жаңы үйрөнүп келгенмин ошо жерде. Азыр заказ не болсо ошону тигеребиз. Рубашкабы, көйнөкпү, бар жоон тигеребиз. Цехке акыркы үлгүдөгү тигүү машиналар алынып, жумушчулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бардык буйрутмалар технологдун көзөмөлү менен аткарылат. Айымдар ар кандай кийим тигип, өз брендтерин чыгарууну пландаштырып жатышат. Негизи азыр 35 орумдук бар. Анын азыр 15-20 чактысы иштейт да. Буйруса толукталабыз. Бизге Россиядан келет, Бишкектен келет, заказчиклерибиз көп. Азыр акыркысы бул жаңы келген деме, Синегурская бул Россияга жөнөтөбүз. Мындан алдындагы больницага кийилчү комбизондорду тиккенбиз, больницага кийилчү. Анан 10 күндө бир 15 күндө 1030 количество чыгардык. Буйрутма бизге көбүнчө бул женский көйнөктөр келет көбүнчө. Анан мужской, женский аралаш келет, толстовка келет, футболкалар келет. Айлык маянасы 15 миңден, орто эсептен 15 миңден 25 миңге чейин. Насирдин Нисанов айыл аймагында 22 миңден ашык калк жашайт. Акыркы жылдары жакырчылыкты азайтуу жана миграциянын алдын алуу максатында бир катар жумуш орундары түзүлүп келет. Аймактык башкармалыктын маалыматына караганда муниципалдык цехтен сырткары жеке менчик тигүү цехтери да иштейт. Асылбек Тагайбек уулу, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ош жаңылыктары.